Бишкек шаарында дагы бир 2 кабаттуу үй өтө сонун долбоор менен курулуп, ремонту дагы бүтүп, шашылыш түрдө сатууга чыкты. Азыр ушул үйдү сиздерге обзор кылып беребиз. Даяр туруңуздар. Суранам башында. Ушул видеого сөзсүз түрдө лайктан басып, комментарий жазып, үйдү курган агабызга дуа тилек кылып коюңуздар. Арча-Бешик конушунда жайгашкан Эртайлак көчөсү 30А. Жер аянты 4 сотык, айланасы бүт тосулган. Үй 2 кабат, 230 чарчы метр чыгат. Кошумча бул жакта 2 бөлмөлүү подвалы дагы бар. Анан үйдүн алдында мына көрүп турасыздар, жашыл аянтчасы, нар жакта болсо очоккана, барбекю зонасы, кошумча ажатканасы менен. Мен азыр дарегини сиздерге түшүндүрүп коеюн. Арча-Бешик конушу өтө сонун конуш, билесиздер. Бул Эртайлак көчөсү, асфальт көчө, бардык коммуникация бар көчө. Бул жагы мына Баха, 200 метрде Баха көчөсү. Бул жагы болсо батышты көздөй кеткенде Шералиев көчөсү болуп калат. Ал эми мына үйлөрдүн аркасы жогор жагы Алы Токонбаев, тагыраагы Южный магистрал болуп калат. Ушул жерден мына Гарден мейманканасы, спасы көрүнүп турат. Ошо Гардендин алдындагы көчө менен эле түз түшкөндө мына жерден чыгасыздар. Кайра эле бул жака бурулганда Эртайлак көчөсү 30А дареги. Мына көрүп турасыздар, үйдүн, дуалдардын бүт сырткы фасадтары ак жидкий траверти менен жасалган, түнкү жарыктары дагы коюлган, чатыры бардыгы металлы черепица менен курулган, жабылган. Жүрүңүздөр, азыр мен сиздерге тааныштырып берем. Мында болсо мына дарбаза коюлган, панельный дарбаза. Бул жакта болсо калиткасы коюлган. Дарбазадан киргенде бул жер болсо навес, унаа коюучу жай. 2 же 3 унаа бул жерге батат. Бүт брусчатка баскан. Анан дуалдардын фундаментинин сырты, үйдүн соколунун сырты толук гранит менен жасалган. Анан айтып коеюн, үйдүн сырты жылууланган дагы, базалит менен жылууланып, анан жидкий траверти менен кооздолуп жасалган. Өстүрмөлөрү тыникефон, терезелери мына асфальт түсүндөгү пластик терезелер. Бул жерде болсо террасасы бар. Тетиги эшиктен киргенде ашкана бар. Ашканадан дагы террасага кирип чыкса болот. Бул жакта подвалы бар. Атайын бул жерге тепкич жасап койгон. Жүрүңүздөр, биринчи кезекте биз үйгө кирип чыгабыз. Үйдүн баасын мен башында жарыя кылып коеюн. $390,000 кеми бар. $390,000 кеми бар. Мына үйдүн кире бериши, бүт зонтиктери жасалган, тепкичтери бүт гранит менен бүткөн, эшиктери дагы 2 канаттуу чоң эшиктен. Ушул жерде мына бутту чечип ичкери киребиз. Киргенде биринчи бөлмө бут чечмеси, тагыраагы дализ, теплый пол болгон кафель. Андан кийин 2 канаттуу чоң эшикти ачып киргенде бул жакта мына тепкич менен 2-нчи кабатка чыгабыз. Бул жагы мына коридор, төрү холл. Көрүп турасыздар, пол бүт холдон бери, ашканадан бери бардыгы ушу кафель. Тагыраагы 1,20га 60-тык чоң кафель менен жасалган. Террасанын терезеси бул жагында, анан бул жагында. Холдуку. Бул жер холл, диван, кресло коюлат, бул жагы ТВ зона. Ал эми бул жага кире турган болсок, бул ашкана. Ашкананын аянты дагы аябай кенен. Мына көрүп турасыздар, фартугу бүт кафелден жасалган, электроточкасы, газ, суу, свет бардыгы канализациядан бери киргизилген. Ал эми сыртка террасага кирип чыккан эшик бул жакта. Бул жактан дагы террасага бемарал тапчан коюп койсо, же стул коюп койсо, бул жака кирип чыкканга сонун мүмкүнчүлүк болот. Потолокто жасалган, люстралары, точечный лампалары бардыгы коюлган. Анан пол кафель плюс теплый пол. Электрический теплый пол да кылган да. Бирок водяной теплый пол сөз түрдө жасалган. Мына эшигини караңыздар. Прихожкадан өтүп киргендеги экинчи эшик, 2 жака бирдей ачыла турган 2 канаттуу чоң эшик. Анан тепкичтин астындагы аянттагы баягы зимний сад кылып бул жерге гүл өстүрүп койгонго өтө сонун, жашыл зона уюштурганга. Сол тарапка кире турган болсок, бул жагы мына көрүп турасыздар, санузели. Анан санузелдин дагы ички аянты кенен да. Дуалы көрүп турасыздар, 1,20га 60-тык, полу да 1,20га 60-тык, 2 түстүү мына комбинация кылып жасаган. Инсталляция унитаз коюлат бул жака, душевой кабина, кир жуучу машина, раковина, күзгү бүт бардыгы ушунун ичине коюлат. Ал эми бул жакта 2 канаттуу дагы бир чоң эшиктен киргенде бул зал, мейманкана. Көрдүңүздөр? Мейманкана аянты аябай кенен, туурасы 4 метр, узундугу 7 метр чыгат. Эркер 3 терезелүү. Анан дуал бүт мына краска болгон. Рамка, анан ортосу атаченто болгон. Полуна болсо көрүп турасыздарбы? Кварц винил. Жана ламинаттын кичинеси, бирок өтө сапаттуусу кварц винил салыптыр.
Потолоктор бүт бардыгы жасалган, лампалар коюлган, люстралар асылган да. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Биринчи кабаттагы бөлмөлөрдү толук тааныштырдык. Тепкичтери да мына көрүп турасыздар. Широкий ассортимент менен жасалган. Бул жагынан терезеден бүт жарыгы кирип турат, парда илип коесуздар. Экинчи кабатка чыгып бара жатканда бул жердеги люстрасы дагы аябай жарашкан сонун люстра. Биз ана экинчи кабатка чыктык. Азыр бөлмөлөрдү чекеден тааныштырабыз. Бул жака кириңиздер. Бул балдар бөлмөсү күнчыгыш тарапта жайгашкан. Эки терезелүү, терезелердин үстү жагы да мына тоголок, овальный формада. Астында отопление радиаторлары да бар. Бул жагы болсо мына бир түстө обой болгон. Бул детский балдарга. А бул жакта болсо кыздар бөлмөсү бар. Аянт ошондой эле мындагы эки терезелүү, потолоктору бүт бардыгы жасалган. Мына дарактуу, гүлдүү обой. Эми бул жака кириңиздер. Мына бул жакта бир спальня бар. Киргенде эле бул жерге шкаф коюлат. Анан бул жагы мына спальный диван коюлат. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, же бала менен келиндин бөлмөсү. Кенен терезеси батыш жакта, ичинде душу менен мынакей. Көрдүңүздөр? Бүт мына сантехникаларында жасап чыккан. Анча-анча иштери калган, эми аны үйдүн ээси сиздерге буйруса бүтүрүп берет. Бул эми мастер спальный, мындайдан дагы бирөө бар бул жакта. Мына проектиси өтө сонун экен да. Буга да мына киргенде бул жерге шкаф болот. А бул жагы болсо ата-энелердин бөлмөсү. Бул жака ТВ зона, ичинде душу менен. Мына караңыздар, кафеле эки түстө комбинация болуп жасалган, бүт сантехникалары тартылган. Бул жака болсо спальный диван турат. Эки жагында бра лампасы, электроточкалары менен. Бул жерге спальный диван, нарагы ТВ зона, потолоктор бүт бардыгы жасалган. Анан күнчыгыш тарабында жайгашкан үчүн туугандар, бул жагы эркер. Мен бул жакты сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта мына караңыздар. Бир семьёрка бар экен. Тетиги бийик имарат, жакындап көрсөтөбүз. Ал Гарден спа, Гарден мейманканасы. Анын жогору жагы билесиздер Южный магистрал. Южный магистралга дагы жакын да. Көрүп алдыңыздар туугандар мына. Азыр биз экинчи кабатты дагы толук тааныштырдык. Эми сыртка чыгып подвалды көрсөтөбүз, очоккананы көрсөтөбүз, анан жыйынтыктайбыз. Үйдүн баасы $390,000 кеми бар. Суу, свет, канализация, отопление, бүт бардыгы бар бул жерде. Газ дагы киргизилген бардыгы. Ашканага чейин газды киргизип койгон. Даярсыздарбы? Сыртында көрсөтөлү, анан жыйынтыктайбыз. Суранам ушул видеону аягына чейин көрүп, лайктамасы комментарийден жазып туруңуздар. Сыртка чыкканда эле мына маңдайда көрүп турасыздар. Бул очоккана. Очоккананы да өтө эзип сонун жасаптыр. Бул жерге идиш жуучу жайы раковина коюлат. Бул жерде мына печкасы, шишкебек бишире турган барбекю зонасы, анан чоң казаны коюлган, бүт кафел деген. Бул жагы болсо сырткы ажаткана. Электр тогу бул жакка мына киргизилип, ушул жерден бүт таркатылган. Бул жер болсо мына газон эгилген. Кошумча жанагы арча дарактарын, гүлдөрдү эгип, бул жерди дагы да жашылдандырса болот. Ал эми үйдүн күнчыгыш тарабында 1 метр, 1,5 метрдей аралык бар. Айланып аркасын өтүп кетсе болот. Үйдүн фасады дагы аябай жакшы жасалган. Бул жагында болсо подвалы бар. Подвалды дагы азыр кирип сиздерге көрсөтүп коебуз. Келиңиздер. Бул жерде мына навестин, бул жактагы террасанын түркүктөрү дагы баягы Рим түркүктөрү болуп тургузулган. Бетондон, үстүндө мына гүлдөрү менен. Бул жактагы жарыктары дагы жасалган. Бул эшик менен баягы эле ашканага кирип чыгабыз. Ал эми бул жака ылдыйга түшө турган болсок, бул жагы подвал болуп эсептелет. Подвалы да 2 бөлмө экен, ушу майда чүйдөнүн баарын ушул жака сактап койгонго болот. Подвалды да ремонт кылып койгон мына. Киргенде 1 бөлмө, котельный, бүт система ушул жерден насостору менен кошо тартылган, газ киргизилген. Бул жакта болсо кошумча дагы 1 бөлмөсү бар. Бул эми майда чүйдө сактаганга, баягы консерва банка сактаганга, салкын муздак сактаганга ушул жак жакшы. Кошумча бул жерлерге бүт морозильник, холодильниктерди коюп койсо, бүт суу сундугу барбы, компоттор барбы, консерва банка барбы, бардыгын ушул жерде сактаса болот негизи. Кышында жылуу болот бул жер. Ушул баарын көрсөттүк эми. Видеого лайктамасы, комментарийден жаза бересиздер. Үйдүн баасы кыскасы $390,000 кеми бар. Эгер жаккан болсо бөлүшүңүздөр, жаккан болсо келип көрүңүздөр. Келип көргөндөн кийин дагы да болсо сиздерге жагат деген ишенимдемин. Үйдү кандай болсо ошондой болгондой сиздерге көрсөттүк. Анан түнкү жарыктарындагы лампаларны коюп чыккан. Бул жакта мына дуалдарга чейин лампаларды коюп чыккан, бра лампаларды. Түнү дагы кечинде бул жактан жагып койсо, мына үйдүн сырткы фасады
дубалдар аябай жарык болуп жакшы көрүнүп турат. Чындыгында үйдүн проектisi мага жакты. Айрыкча экинчи кабаттагы мастер спальнилер, анын ичиндеги душтары менен берки эки жагында жайгашкан кыздар балдар бөлмөлөрү бардыгы мага жакты туугандар. Биринчи кабат, ага бул жактагы террасанын бири-бирине айкалышканы, нарагы подвал болгону, очоккананын бул жакта бир жаңысыл курулганы, ортодо жашыл аянтча болгону, үйдүн алдына 2 же 3 уна батканы, дарбазалары тим эле сонун. Анан локация өтө маанилүү. Бул Эртайлак көчөсү, бул жагы мына Сыражын устаздын медресеси жакын, медресеге балдарды берип окутса болот. Мектептер жакын, мисалы, жанында эле жалдагы мектептер бар, Ылдый жагы Ахунбаев проспектиси, мына Баха менен түп-түз ылдыйга түшүп кетсе болот. Ахунбаев менен бияка магистрал менен бул жака Баха менен жогору тоого кетсе болот да. Локация тим эле өзүнчө бир пай да. Ушул туугандар. Мен анда жыйынтыктаймын. Видеого лайктан басып, комментарийден жазып бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарды жүрөкчө жакшы көрөбүз. Көрүшкөнчө.